калбай калдыбы? 15'ti bilbeyim, 13-12'den satılıp atkan. Сиздерде акыркы жолу качан түгөндү? 5 gün oldu. 5 күн болду. Канча сомдон саттыңыздар? 12 so'm. 12 сомдон. Hatta internetten var, maska var da öyle çıkıp atar. Yok sırasam çok. Сиздер кайсыл жерден аласыздар? Turaganda firmalardan, Dospalata degen firmadan alçılı. Şu murdağı asatkaları sattık da. Сурап келгендер болуп атабы иши? Maskаны sura öğrensin. Сизге мисалы күнүнө канча адам келип атат сурап? Sanayız da. Жок, болжол менен деген. O yol menen 20-30 adam. Келип атат да? Maskаны айтып атышат, азыр 18 сомдон бар, тиякта бар деп ош поштон интернеттечи. 18 сом кымбатта. Албайт ал. Аны эч ким албайт 20-дан. Макул эже. Неге? Канчадан бери? 4-5 күндөн бери болуп атат. Канча сомдон сатып атат элеңиз? 5 сомдон. 5 сомдон? 4-5 күн. Качан келет деп айтып атат? Качан келет? Кайсы жактан аласыңар силер? Бишкектен эмес, Чоңуштан алып, фирмалардан алып келебиз. Немандан? Негизи бет кап барбы биз ошону сураган элек. Бир айдан бери келелекпи? Bizde Astatka'nı sattık, atak çok oldu. Канча астатка алдыңыз? Astatka var, 3 gün 4 gün. Ошо сатылып кетти. Азыр качан келет жаныңыз? Пока firmalarda çok. Анан күнүнө канча адам келип сиздерде ошондой бет кап сурап атат, маска сурап аткандар болжолду? 10-15 adam. 10-15 адам келип атат. Сиздер кайсы фирма ошондо? Кайсы фирма? Oso lavanda. Bizde, biz Bişkek'ten alırız. Азыр качан келер? Allah belgisiz aytkan yok, bizde aytkan yok. Элди ойлосо алып келип эмнелерди растап коет эле, бизге окшогондор келип тагынат элек. Мына бир айылдан келдик, канча жерди кыдырып жүрөбүз, кандай немени жууздуганын бир Алла билет. Анан эми биздин өйдө отургандарда да баарынын немеси. Аяктагылар бизди ойлобой атат. Маска кызыгып мен неберелерим апарып берип эле мектепке барып атышат да. Канча маска алып атасыз? Биз үйдө азыр 12 жанбыз. 12 жандан 6 постоянно сыртка чыгып турат. Мал базарга баргандар бар, мектепке баргандар бар, садикке баргандар бар. Ар дайым апарып турабыз. Бир 10-дон 12ден. Өткөндөрү бир карадан тигилген эмени 5тен апардык. Анан актарын 10дон алып аттык. 10дон алып атсыз. Канча күн мурда алдыңыз сиз? Бир жума болуп калды. Бир жумадан бери эми келдим мен. Бүгүн дагы бир алайын дедиңизби? Анан бүгүн жок экен бул жерде. Сиз эмнеге балдарыңызга, неберелериңизге таап атасызбы? Кандай? Неберелер мектептерге барып атат. Эми баягы телевизордон көрүп атабыз, телефондон көрүп атабыз, оору жугуш немелер ошого байланыштуу. Бак сактыкка коржук жок дегендей. Сиз алдын алып неберелериңизге тага баштадыңыз да? Неберелерим, балдарым, чоң балдарым эмеде базарга түшөт. Ар кандай адамдарды аралап жүрүшөт. Анан эми баягы телевизордон тынбай жаңылыктарды көрөбүз, телефондон көрүп атабыз. Анан ошого караштуу апарып коюп. Маска барбы? Маска жок. Эмнеге? Келбей атат, бизде складта жок. Канчадан бери келбей атат? Бизде бир жумадан бери жок. Неме Бишкектеги складыбыз да жок да, ошон үчүн бул жакта да складыбыз да жок. Сурап келгендер болуп атабы? Ооба, көп келет. Канча күнүнө канча адам келип атат? Күнүнө Все почти. 90% маска деп келет. Маска деп келет. Бирок жок кетип атышат.
Маска барбы? Маска жок да. Эмнеге? Жок болуп атат го. Канчадан бери? Көп болду, мына коронавирус башталгандан бери. Ушу канча убакыт болду примерно? Жок. 2 айга жакын. 2 айдан бери сата элексиңерби? Эмне деп атат? Пока Кытай ачылмайынча масканы бериши кыйын го. Сурап келип атышабы бирок? Ооба. Эмне кылып атасыңар алар сурап келип? Жок деле жок атабыз. 2 айдан бери сата элексиңер. Журналисттер болуп чыгып маска барбы? Бет кап. Маска жок. Качантан бери жок болуп атат? Уже канча болду? 3 күндөн бериби? Канчадан сатып атасыңар? Баалар кандай болуп атат? Жок бизде, пожалуйста. 6 сомдон болгон, азыр жок. Акыркы жолу 6 сомдон саттыңар. Да, последний раз 6 сом. Азыр Жалал Абад областтык клиникалык ооруканасы боюнча бет каптар толугу менен жетиштүү. Биз февраль айында тендер жолу менен 50 000 маска заказ кылып биз алганбыз. Азыр келген маскалар ушу коронавируска оорусуна каршы чтоб башка дагы вирустуу инфекцияларга жуктуруу максатында биз бөлүмдөргө бөлүп берип турабыз. Анын ичинде хирургияга, родильный домго, инфекционныйга, детский бөлүмдөргө бардыгын берип турабыз. Азыр ооруканада 35 000 маска биздин кампабызда турат, толугу менен жетиштүү. Баалар боюнча тендер жолу менен акыркы эң минимальный уткан фирма бул 780 тыйындан уткан. Биз ошону тандап, ошонун маскасын алганбыз. Мурунку салыштырмада эми кымбатчылык бар бир аз. Эми өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул дагы эми фирмалар катышат, алар өзүнүн кызыкчылыгындагы кээде эми койбойт да. Анан жеке аптекалардагы маскалардын жоктугун ал эми биз билбейбиз. Алар кандай мааниде бар же жок болуп атат. Эми алардын өзүнүн жеке иши го дейм. Биз азыр ооруканадагы, базарлардагы бардык аптекаларды кыдырып чыктык. Бир дагы жерде маска калбаптыр да. А эгерде ооруган калып болсо, кантип маска менен камсыздайт? Эми аптекаларды биз көзөмөлдөбүз. Себеби ар бир аптека менчик аптекалар. Аларды көзөмөлдөй турган департамент лекарственного обеспечения медицинской техники. Медициналык мекемелер биз өзүбүз тендер аркылуу ошол маскаларды сатып алабыз централизованно. Силер анда элге таратасыңар, бересиңер? Биз өзүбүз биринчиден өзүбүз колдонобуз. Анан эгерде ушундай учурлар болуп калса, биз элге да таратууга. Сиздер элдин саламаттыгына кам көрөсүңөр, туурабы? Анан эгер элдер муктаждык болуп атат маска деп, кайсыл жактан алса болот? Анда кантип алат анда элдерчи? Эми кантип алганы бул жөнүндө Саламаттык сактоо министрлиги дагы айтып жатат, что биринчиден басым көбөйтпөгөнгө, экинчиден азыр өзүңөр көрүп атасыңар, дүйнө жүзүндө коронавирус тарагандыгынан азыр маскалар дагы таңкыс болуп жатат. Элдер дагы запасы менен уже көпчүлүгү запас кылып үйлөрүнө деле алып коюп атат. Биз өзүбүздү биринчиден биз медицина кызматкерлерин маска менен камсыз кылышыбыз керек. Себеби медицина кызматкерлери өздөрүнүн өз ден соолугуна кам көрбөсө, анда биз кантип дарылайбыз? Ошондуктан биз пока медицина кызматкерине ылайыкташтырып маскаларды сатып алабыз. Анан эми ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна өзү кам көрүш керек. Ошондуктан ошо маска, респираторлор менен өздөрү эми аптекаларды чындыгында мен айта албайм. Ооруп аткан бирөө болсо анда маска бербейсиңер да силер ага, туурабы? Биз ооруп аткан адамдарга эми бардыгына бере албайбыз. Чын айтыш керек, бул маселе бар экен. Ошол багы ушу аптекалардын ортосунда бизнес кылгандар дагы ушундай деп атат. Бирок биз аны факты кармай элекпиз. Бирок ошону тартыштыгы бар экен, алып чыгып аткандар бар экен, пачка алып кетип аткандар бар. Угуп атасыз, шаарга алып чыгып кетип атат дегендер. Кээ бир сыртка чыгып кетип аткандар. Бирок сыртка бир гана факты болду республика боюнча. А так бизде жок мына. Биз кызматкербиз. А бирок внутрь республиканын ичинде, областтардын ичинде бар экен да. Тияк алып кеткен, пачка алгандар болот дейт. Анан биз суранып атабыз, медиктерге да айтып атабыз. Биздин область координаторго да айтып атабыз. Ошол
аптекаларда мына өзүңүздөр тактап айттыңыздар, ушуларды көзөмөлгө алып, биз текшерген укугубуз да жок экен, частный стоматолог. Эгер ушундай кемчиликтер болсо, ошону биз үстүнө иш чапарыбыз керек деп. Азыр мына сиздер айттыңыздар, биз эми азыр ушун боюнча иш чап барабыз, координатор чакырып сүйлөшүп, кайта ушунун ордун толуктоо, каяктан алабыз, аны сүйлөшөбүз да. Биз анализ кылып көрөбүз. Азыр министрлик менен да байланышып, ошондон алып келген эмелер бар, атай маска алып келгендер бар да. Ошолорду эмне себептен азыр бир анализ кылып көрөбүз. Бүгүн эле биз штаб өткөндө бизде 40 000 жакын резерв бар болчу. Ошол аптеканын биздин координатор маалымат боюнча айткан. Бүгүнкү күндө 40 000 бар, бирок бул тез эле колдонуш мүмкүн деп калган. Эми азыр мен сиздин астыңызга чакырдым, келсе сүйлөшөбүз, кандай алып кайта аптекалар толуктоо боюнча. Анан булардын аптекаларындагы жетекчилери бар да, булар менен да сүйлөшөбүз. Каяктан алсак болот, кандай кылсак болот, биз ошону иш алып барабыз да. Бул баардык жерде болуш керек да.